Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, спортчуларыбызга жылуу сөздөрдөн жазып коюңуздар. Кеттик анда. Эрназар Акматалиев менен Бекзат Алмазбек уулу аттуу эркин күрөштөгү балбандарыбыз Изабековдун спорттук академиясында машыккан жаш өспүрүм спортчуларга мастер-класс өткөрүштү. Анда Эрназар ыкмаларды кантип туура жасоо керектигин көрсөтүп түшүндүрүп берүүдө. Ошону азыр кандай туура болот мен көргөзүп берем силерге. Жай. Бул жака бени. Бул касырга. Мен жай көргөзөм силерге. Бул колду койгон кезде биринчисин алып коесуң. Көрдүңөр. Экинчисин койгондо колду үстүнөн ал. Кимге кандай ыңгайлуу? Кому как удобно. Хорошо. Некоторые делают отсюда делают некоторые средства. Кому как удобно, хорошо? Не вот сюда, а именно вот сюда. Чоң алып келсетсең. Вот куда идти? Вот коюлган кезде. Кыргыз мушкери Марсель Нурланбек уулу тажикстандык Камил карате кайманааты бар Камил Хасанов менен машыгууда ойноп жаткандагы видеосун жүктөдү. Бул мушкерлер наше дело хардкор уюмдарында жана казак уюмдарында мушташып келишет. Тажик мушкери профессионалдык деңгээлде 2 беттешин жеңип, бир жолу утулганы эсиңиздерде болсо керек. Ал эми Марсельдин про рекорду 10-0, бир да таандашына алдырган эмес. Казакстан үчүн чыгып келген кыргыздын мушкери Султан Жолдошбек уулу Таиландтагы Тайгер Муайтай залында октагон уюмунун чемпиону кыргыз мушкери Илимбек Акылбек уулу менен бирге машыгууда. Кыз келиндер арасында чыгып келе жаткан спортчуларыбыздын арасында Таңчолпон Кыбалбекова аттуу спортчубуз да бар. Бул кызыбыз күрөштөн башка ыргада жакын экенин кийинки видеодон байкасак болот. Казакстан менен Кыргызстандын желегин көтөрүп келе жаткан Султан Жолдошбек уулу август айында бизде Бишкекте өтө турган Найза уюмунун алкагында 61 кг салмагынын куруу үчүн кореялык Ю Суён аттуу мушкер менен беттеш өткөрөт. Буга чейин кореялык спортчу Султанга карата мынтип жазып беттешке чакырган. Акыркы беттешиңде калыстардын адилетсиз чечими менен жеңишке жеткенсиң. Эгер мени менен чыксаң, калыстардын чечимине чейин жетпейсиң. Ага жеткирбей муунтуп салам. Келишимге кол кой дагы бери кел, антпесе өкүнүп каларсың деп жазып кайрылганы бар. Эсиңиздерде болсо, буга чейинки акыркы беттешинде Султан Казакстандын Дастан Амангелди аттуу спортчусу менен чыгып, калыстардын чечими менен жеңишке жетип, гран-прини утуп алган. Жана бир топ күйөрмандар бул чечимге каршы болуп, нааразычылыктарында билдирип жазышканы бар. Султан эми бул кореялык спортчу менен болгон беттеште өз өлкөсүндө күйөрмандардын колдоосу алдында курду алышы керек деп ойлойбуз. Сиздердин пикириңиздер кандай? Спортчуларыбызга ийгилик каалап, комментарий калтырып коюңуздар.